Президент Садыр Жапаров 8 майда Евразия экономикалык биримдигинин юбилейлик саммитине жана 9 майда Москва шаарында өтө турган жеңиш парадына катышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин отурумунун жүрүшүндө мамлекет башчылары 2025-жылга чейинки Евразия экономикалык интеграциясын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарынын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө 2023-жылдын жыйынтыктары боюнча жана 2023-жылга Евразия экономикалык биримдигинин эл аралык ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарын ишке ашыруу жөнүндө баяндамаларды угушат. Ошондой эле бир катар маанилүү чечимдерди жана документтерди кабыл алуу пландалып жатканы кабарланды. Бүгүн Кыргызстан боюнча 9 мектеп жана 2 бала бакча пайдаланууга берилди. Уш шаарындагы Разаков атындагы мектепти президент Садыр Жапаров ачып, билим берүү тармагында көңүл буруу күчөтүлө турганын айтты. Разаков мектеби 700 орундуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаевдин айтымында анын курулушу 2013-жылы башталган. 2022-жылы республикалык бюджеттен 280 миллион сом бөлүнгөн. Ушул эле күнү Ысык көлдө 4, Баткенде 1 жана Чүйдө 1 мектеп пайдаланууга берилди. Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкек шаарындагы түнкү клубдардын бири жабылганын билдирди. Маалыматка караганда түнкү клубда ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, андагы коноктордун арасында баңги заттарды сатуу жана колдонуу фактылары аныкталган. Баңги затын колдонгон деп шектелген түнкү клубдун коноктору жана кызматкерлери республикалык наркология жана психиатрия борборуна медициналык текшерүүгө жеткирилген. Алар синтетикалык баңги затын колдонгондорун ачык айтышкан. Клубдун администраторлоруна, тейлөө кызматкерлерине жана конокторуна түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, алынган заттар мамлекеттик экспертиза борборунун эксперттерине жөнөтүлдү. Жалал Абадта селдин кесепеттери жоюлууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 6 майга караган түнү саат 2:35 чамасында Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда нөшөрлөп жааган жаанын кесепетинен Базар Коргон Арстан Бабуна жолуна колоттордон сел суулары түшүп, жол каттамын кыйындаткан. Учурда жерине бир жүктөгүч тартылып, жолду кеңейтүү жана тазалоо жумуштары жүрүп жатат. Казакстандагы жер титирөө Ысык көлдө 2,5 баллга чейин сезилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, 6 май күнү саат 10:12 Кыргызстан аймагында очогунда күчү 4,5 баллга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөөнүн очогу Ысык көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Кызыл Жар айылынын түндүк-чыгышты карай 30 чакырым, Каракол шаарынын түндүк-чыгышты карай 80 чакырым аралыкта жайгашкан. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана кайроолор катталган жок. Кыргызстандык 8 балбан Париж олимпиадасына жолдомо алуу үчүн күч сынашат. Бул тууралуу Дүйнөлүк күрөш уюмунун сайтында жарыяланды. Дүйнөлүк олимпиадалык квалификациялык турнир Түркиянын Стамбул шаарында 9 майда башталат. Анда олимпиада оюндарына жолдомолор ойнотулат. Мелдеште ар бир салмак боюнча 3 балбанга лицензия берилет. Кыргызстандын атынан бул турнирге 8 спортчу катышат.